Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. İnşallah Menhecü Salikin kitabına sabahımız ulatabız. Ötkenki sabahta İslam'ın birinci negizi bolgan köylük berүү kelimesine байланыштуу маселелерди окуп өткөнбүз. Бул сабакта İslam'ın экинчи негизи болгон намаздын эң негизги шарттарынан болгон тазалык бабына киришебиз. Негизи алымдар фикh боюнча китеп жазганда эң биринчи ушул тазалык бабынан башташат. Анткени тазалык бул İslam'ın экинчи негизи болгон намаздын эң негизги шарттарынан. Бул тазалык бабына көптөгөн маселелер кирет. Суулардын өкүмдөрү, идиштердин өкүмдөрү, жана ошондой эле даарат, усул жана көптөгөн маселелер. Бул алым айтып жатат, Китабут Тахара, тазалык китеби, тазалык бөлүмү. Ва аммас-сала, ал эми намаз болсо дейт. İslam'ın birinci negizini bayandandan keyin экинчи негизи намаз жөнүндө айтып жатат. Ал эми намаз болсо İslam'ın экинчи негизи. Фалаха шурутун татакаддаму алейха. Намазды окурдан мурда анын шарттары бар. Ошол намазын окурдан мурда аткаруучу шарттары бар дейт. Фаминха ат-тахара. Ошол шарттарынан бул тазалык. Кама кала Наби саллаллаху алейхи ва саллям, ла якбалуллаху салатан бигайри tahurин. Muttafaqun алейх. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан сыяктуу эле Аллах Таала дааратсыз, тазалыксыз намазды кабыл кылбайт. Бул хадисти Абдуллах ибн Умар деген сахаба риваят кылган. Сахih Bukhari Müslim'de kelgan. فَمَنْ لَمْ يَتَطَهَّرْ مِنَ الْحَدَثِ الْأَكْبَرِ وَالْأَصْغَرِ وَالنَّجَاسَةِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ. Kimde-kim çoğ daratsızlıktan, jana kichинекей daratsızlıktan, jana najasattan taza bolboso, al üçün namaz yok, anın namazı jaraksız bolot dedi. Эми бул алым бул жерде тазалыктын 3 түрүн эскерди. Биринчи çoğ daratsızlık dedi. Ал эмне? Ал жунуп. Эгерде жыныстык катташ кылган болсоң, жунуп болот, гусул кылуу, жуунуу важип болот. Бул çoğ daratsızlık деп коет. Андан кийинкиси кичинекей daratsızlık, бул белгилүү болгон daratsızlık. Мисалы үчүн жел чыккан болсо, даратты сындырат. Ошол daratsızlıktan таза болуш керек. Үчүнчүсү najastан таза болуш керек dedi. Najас деген шарият ошол нерселерден намаз окуганда таза болууга буйруган кээ-бир заттар. Мисалы үчүн зара бул najас. Жана ошондой эле кан бул najас. Бул najasаттын түрлөрү жөнүндө кайсы нерселер najас, кайсылар таза деген ал өзүнчө бөлүм келет. Бул жерде негизинен ушул тазалыктын намаздын шарттарынан ушул 3 түрү болуш керек дейт. Биринчиси çoğ daratsızlıktan, экинчиси кичинекей daratsızlıktan таза болуш керек, үчүнчүсү najastан таза болуш керек. Najastан намаз окуучунун денеси таза болуш керек, жана кийими таза болуш керек, жана намаз окуган жайы таза болуш керек. Ушул 3 нерседен таза болуш керек. Çoğ daratsızlıktan таза болууга далил Аллах Таала Кур'ан Каримде айтат: "Ва ин кунтум жунубан фаттахару." Эгерде силер жунуп болсоңор, анда тазалангыла dedi. Жуунуу керек. Кичинекей daratsızlıktan таза болууга далил Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Сахih Bukhari Müslim'de келген хадисте айтат. Абу Хурайра радыйаллаху анху риваят кылат. "Ла туқбалу салату ман ахдаса хатта ятавадда." Кимде-ким даратсыз болгон болсо, дараты жок болгон болсо, ал качан дарат алмайынча анын намазы кабыл болбойт dedi. Жана ошондой эле najasаттан таза болуу керек экендигине бул алымдардын арасында талаш жок, ижма болгон маселелерден. Андан кийин айтып жатат: "Ва-тахарату нав'ан." Эми тазалануучу нерселер, кайсы нерселер менен тазаланабыз дегенде айтып жатат, эки нерсе менен тазаланат, эки түрдүү нерсе менен тазаланса болот дейт. Ахадухума ат-тахарату бил-ма ва хия ал-асл. Биринчиси суу менен тазалануу. Ушул негизи суу менен гана тазаланыш керек дейт. Ал эми экинчиси болсо, ал таяммум бабына келет. Экинчиси, эгерде суу таппай калсак, кайсы нерсе менен тазаланабыз, таяммум кылабыз. Ал таяммум бабында бөлүмүндө өзүнчө келет. Бул жерде айтып жатат, негизи суу менен гана тазаланыш керек дейт. Суюктуктардан бир гана суу менен гана тазаланыш керек. Суудан башка эч бир суюктук менен тазаланса болбойт. Суудан башка суюктук менен гусул да кылсаң болбойт, дарат да алсаң болбойт. Жана эскерип өткөн хадисте Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дарат алмайынча намаз кабыл болбойт деди. Негизи шариатта дарат деген бул суу менен гана боло турганды дарат деп айтат. Ошондой эле гусул дагы суу менен гана болот. Демек дарат менен гусул
bir гана суу менен гана болот. Суудан башка суюктуктардын эч бирине дарат алса да болбойт, гусул кылса да болбойт. Ал эми тазалыктын үчүнчү түрү болгон нажасаттан тазалануу, нажас нерседен тазалануу, денеңден нажасты кетирүү, же болбосо кийимиңден нажасты кетирүү, же намаз окуган жайыңан нажасты кетирүү, ал бардык нерсе менен, бардык таза нерселер менен кетирсең болот деп айтышат алымдар. Кандай гана суюктук болбосун, же болбосо кургак нерсе болсун, кыскасы ошол нажасатты денеңден кетирсе болду. Шарият ошол нажасатты тазалоого буйруган. Бирок сөзсүз түрдө суу менен кетиришин керек деп шарт кылган эмес. Сөзсүз түрдө же суудан башка бир нерсе менен кетиришин керек деп шарт кылган эмес. Кыскасы шарият ошол нажасатты кетирүүнү талап кылган. Денеңде нажас тийип калган болсо, ошону кандай жол менен болсо дагы кетирсең ал таза болуп эсептелине берет. Ал эми дарат менен гусул болсо, бир гана суу менен болот. Бул нерседе жалпысынан алымдардын арасында талаш жок. Ал эми нажасатты болсо, кандай жол менен кетирсең боло берет. Бул алымдардын арасында талаш маселе. Кээ биркилер суу менен болуш керек деп шарт кылышат. Кээ биркилер экинчи ой, ушул кандай кетирсең дагы жарактуу деп айтышат. Негизи ушул туура ой. Анткени шарият бир шарт койгон эмес. Суу менен кетиришин керек деп шарт койгон эмес. Аллах алам. Андан кийин айтып жатат: "Факуллу ма'ин назала минас сама'i ав наба'a минал арди фахува tahurun. Yutahhiru minal ahdath wal akhbath." Суунун баары таза дейт. Асмандан түшкөн суу болсун, же болбосо жерден чыккан суу болсун, ал таза деп айтып жатат. Ал суу менен нажасаттардан тазаланасың жана даратсыздыктан да тазаланасың деди. Аллах Таала Кур'ан Каримде айтат: "Ва юназзилу алейкум минас сама'i мa'ан yutahhirakum bih." Аллах Таала силерге асмандан суу түшүрөт, ошол суу менен тазаланышыңар үчүн деп айтып жатат. Бул ошол асмандан түшкөн суулардын баары таза экендигине далил болот. Жана ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам деңиз суусу жөнүндө суралганда айтат: "Хуат тахуру ма'ухум." Деңиздин суусу таза деп айткан. Суунун бардык түрү таза. Ал деңиздин суусу болсун, дарыянын суусу болсун, мөңгүнүн суусу болсун, жамгырдын суусу болсун, кандай гана суу болбосун, суу деп аталгандын баары таза. Ошол суунун бардык түрүнө дарат алса боло берет, жана ошондой эле гусул кылса дагы жарактуу болот. Андан кийин айтып жатат: "Валау тагайяра та'муху ав лаунуху ав рихуху би шай'ин tahir." Суунун дамы же болбосо өңү же болбосо жыты бир таза нерсе менен өзгөрүп калган болсо деле ал таза дейт. Мисалы үчүн сууга жалбырак түшүп калып туруп, өңүнү саргайтып өзгөртүп койсо деле ал таза. Же болбосо жытын өзгөрткөн болсо, ал дагы таза, дарат алсаң боло берет. Ошондой эле даамы өзгөргөн болсо деле таза бойдон кала берет. Кыскасы, суу деген аты калган болсо, көргөн адам суу деп атай турган болсо ошону. Жана ошондой эле ал таза нерсе менен өзгөргөн болсо, ал сууга жуунса болот, жана ошондой эле дарат алса болот. Бирок ошол суу деген аты калыш керек. Эгерде суу деген аты өзгөрүп кеткен болсо, анда ага дарат алса болбойт. Мисалы үчүн сууга чай кошуп койсоң, ал чай деп аталынып калат, суу деп аталынбайт. Ошондой эле башка нерселерди, таза нерселерди койсоң дагы, бирок суу деген аты өзгөрүп кеткен болсо, ага дарат алсаң болбойт. Башында айтып өттүк, биз суюктуктардан бир гана суу менен гана дарат кылса болот деп. Ошон үчүн таза нерселер менен өзгөргөн нерсени карайбыз. Эгерде суу деген аты өзгөрүп кеткен болсо, анда ага дарат алса болбойт, гусул кылса болбойт. Эгерде суу деген аты калган болсо, ошо өзгөрткөн нерсеси нажас эмес, таза нерсе болсо, анда ага дарат алса боло берет, жана ошондой эле гусул кылса болот. Андан кийин айтып жатат: "Кама кала Наби саллаллаху алейхи вассалам, иннал ма'a tahurun la yunajjisuhu shay." Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан сыяктуу эле, чындыгында бардык суу таза деди. Бардык суу таза, аны эч бир нерсе нажас кыла албайт. Бул хадисти Абу Саид аль-Худри деген сахаба риваят кылат. Бул хадисти Абу Дауд, Тирмизи, Насаилер риваят кылган. Ошолордун китептеринде келген. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул хадисте суунун бардык түрү кандай болбосун таза экендигин баяндады. Жана ошол суу эч качан нажас болбойт экендигин, бузулбайт экендигини, нажаска айланбайт экендигини баяндады. Бул жалпы суулардын баарын камтыйт. Жамгыр суусу кандай гана суу болсун. Негизи суу таза болгондон кийин ал сууну дарат алса болбойт, жараксыз болду деп айтыш үчүн ошого далил керек.
Биз айттык, эгерде суу деген аты өзгөрүп кеткен болсо, анда дарат алса болбойт деп. Бул эмне себептен? Анткени Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам суу жөнүндө айтып жатат. Эгерде суу деп суудан аталыш өзгөрүп кетсе, ал суу болуп аталбайт. Бул хадиске кирбейт. Жана ошондой эле таза нерселер менен өзгөргөн болсо, суу деген аты калган болсо, ал дагы ушул хадистин ичине кирет. Ал суу деп аты калдыбы? Ал таза. Эми сууга качан дарат алса болбойт деген жөнүндө айтып жатат: "Фаин тагайяра ахад awsafihi bi najasatin fa huwa najisun yajibu ijtinabuhu." Эгерде ушул даамы же болбосо өңү же болбосо жыты нажас нерсе менен өзгөрө турган болсо суунун, анда ошол сууга дарат алса болбойт жана жуунса болбойт, андан алысташ керек, аны ташташ керек деди. Биз айттык, бул хадисте Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бардык сууну таза деди. Ал өзгөрсө да башка болсо да таза деп айтты. Эми ушул суудан кандайдыр бир түрүнү дарат алса болбойт деп чыгарыш үчүн далил керек деп айттык. Бул алма айтып жатат, эгерде суунун 3 сыпатынын бирөөсү нажас нерсе менен өзгөрсө, анда дарат алса болбойт деди. Жыты же болсо дамы же өңү деди. Буга далил алымдардын арасындагы ижма. Ижма деген бир кездеги муштахид алымдардын бир пикирге, бир ойго келишкендиги. Алымдардын баары эгерде суу нажас нерсе менен өзгөрө турган болсо, анда ал нажас болот, ага дарат алса, гусул кылса болбойт деп бир пикирге келишкен. Ижма түзүлгөн. Эгерде ага башка нерселер аралашып калган болсо, ошо аралашкан нерселерди карайбыз. Бул таза нерсеби, таза эмеспи деп. Эгерде нажас эмес нерсе менен аралашкан болсо, анда суу деген аты калган болсо болду. Жууна берсең болот, гусул ала берсең болот, жана ошондой эле дарат ала берсең болот. Эгерде ошол сууга аралашкан нерсе нажас нерсе болгон болсо, анда карайбыз, ошол суу дамын өзгөрттүбү, ошол нажас нерсе суунун дамын өзгөрттүбү, же болбосо жытын өзгөрттүбү, же болбосо өңүн өзгөрттүбү. Эгерде ушул үчөөнүн бирөөсүн өзгөрткөн болсо, ушул 3 сыпаттын бирөөсүн өзгөрткөн болсо, ал суу аз болсун, көп болсун, анда ал суу нажас болот. Ал сууга дарат алса болбойт. Мисалы үчүн сууга өлүк жаныбар түшүп кала турган болсо, ошол жаныбардын жыттанып кеткен болсо, сууну да жыттанткан болсо, анда ал нажас. Же болбосо өңүн өзгөрткөн болсо, же болбосо дамын өзгөрткөн болсо, ал сууга дарат алса болбойт. Ушул нажас суудан башка сууларга, суу деп аталынган сууга дарат ала берсе болот. Ушул нажас менен аралашпаган болсо болду. Таза нерсе менен аралашса деле ага дарат алса боло берет. Андан кийинки шариаттагы бир чоң эрежени айтып жатат. Вал аслу фил ашя ат-тахарату вал ибаха. Негизи шариатта буюмдар, заттар бардыгы таза, нажас эмес жана анын өкүмү адал деди. Убах деди. Бул дегени топурак болсун, не болсун, кандай гана заттар болсун, негизи таза деп өкүм беребиз. Нажас деп өкүм бербейбиз. Жана ошондой эле адамдар аларды колдоно берсе болот. Жей турган нерселер болсо жей берсе болот. Булар өкүм адал. Шариатта ушундай эреже. Качан ошол нерсенин нажас экенин же болбосо арам экендигин билебиз, эгерде шариаттан ошол нерсенин нажас же болбосо бул арам деп далил келсе гана ошондо билебиз. Негизи бардык нерселер, буюмдар болсун, өсүмдүктөр болсун, жерден чыккан нерселер болсун, кандай гана нерсе болбосун, негизи таза, нажас эмес. Жана ошондой эле жей турган нерселер болсо адал. Качан арам болот? Эгерде шариаттан арам деп ошол бир нерсеге арам деп далил келсе гана, же болбосо нажас деп далил келсе гана нажас болот. Мисалы үчүн заранын нажас экендигине далил келген. Арактын арам экендигине далил келген. Ошол себептен зараны нажас деп айтабыз, аракты арам деп айтабыз. Ал эми далил келбеген нерселер негизи таза болот жана адал болот. Аллах Таала Кур'ан Керимде айтат: "Хуаллази халака лакум ма фил арди жамиан." Аллах Таала силер үчүн жердеги бардык нерселерди жаратты дейт. Адам бардык нерселер адамдар үчүн таза, адал болуп жаралган негизи. Шариаттын жолу бул адал, бул нажас эмес, бул таза деп баяндабайт. Шариаттын жолу силер үчүн бардык нерселер адал, бардык нерселер таза, бир гана бул арам же бул нажас деп ушундай жол менен баяндаган. Анткени нажас нерселер жана ошондой эле арам нерселер адал нерселерге, таза нерселерге караганда аз. Ошол аз нерселерди далил менен баяндап коет. Эгерде биз кандай бир нерсени нажаспы, нажас эмеспи талашып калсак,
же болбосо арамбы адалбы талашып калсак, арам деген адам же болбосо нажас деген адам шарияттан далил алып келиш керек болот. Бул шарияттагы өтө негиздүү эрежелерден. Андан кийин айтып жатат: "Фаиза шаккал муслиму фи najasati ma'in aw thawbin aw buqatin aw ghayriha fa huwa tahirun." Эгерде мусулман адам бир кийимдин же болбосо бир жердин тазабы же болбосо нажаспы деп шектенип калса, бир жердин нажас экендигинде шектенип атса, же тазабы таза эмеспи деп шектенип атса, же болбосо кийиминин же болбосо суунун өкүмүндө шектенип атса, ал негизи таза. Качан нажас деп айтат? Ошол башында айтып өткөндөй, нажас нерсени көргөн болсок, эгерде сууда болсо, жанакы үч сыпатын өзгөрткөн болсо гана нажас деп айтат. Ошондой эле кийимди бир жерден кийим табып калдың, бир жерге барып намаз окуп калдың. Ошол бирөөнүн үйүнө кирип окуп атсаң, килем бар анын үйүндө. Бул тазабы, таза эмеспи деп шектенип атсаң, негизи шектенбей намазыңды окуй бер дейт. Анткени ал негизи таза. Качан таза эмес деп айтасың? Эгерде ошого нажасты көрсөң, нажасы бар экенин билсең, ошондо гана таза эмес деп айтасың. Биз айтып өттүк, эреже негизи бардык нерселер таза деп. Ошондой эле бир жерде кийим турат, кийип намаз окуйн деп атсаң, анан шектенип атасың. Бул кийим нажас болуп калсачы деп шектенип атсаң, ал нажас эмес, таза дейт. Эгерде билбесең, нажас экенин билбесең, ал таза. Качан гана нажас дейсиң? Ошонун нажас экенин билсең, анык билсең, ошондо гана таштайсың. Ушул суу болсун, же болбосо жер болсун, же болбосо кийим болсун, баары тең негизи таза. Эч бир шектенбестен анын өкүмү таза деп туруп окуй бересиң дейт. Качан гана толук ишеним менен ошонун нажас экенин билгениңден кийин анда ташташың керек дейт. Буга эмне далил дегенде, буга далил жана окуп өткөн эреже. Негизи бардык нерселер таза. Качан гана ошонун нажас экенине далил билмейинче ал таза боло берет. Ошондой эле абалын да билбесек, бул өкүмүнө байланыштуу. Ошондой эле абалында дагы бир жерде жай намаз турат, же болбосо килем турат, же болбосо кийим турат. Негизи шариаттын өкүмү алар таза дедик. Бирок ушул жер же болбосо ушул кийим тазабы же нажаспы деп калсак, анда негизи таза. Нажас качан гана нажас тийгенин толук билмейинче ал таза бойдон кала берет. Ошондой эле суунун өкүмү дагы. Андан кийин айтып жатат: "Ау таяққана тахарата ва шакка фил хадаси фа хува tahirun." Же болбосо дарат алды дейт. Дарат алганын билет. Анык, ачык билет дарат алганын. Андан кийин шектенип калды дейт. Даратым сындыбы, сынбадыбы деген шек келди дейт. Анын ошондой шек болсо, ал шеги зыян бербейт. Ал дарат бойдон калат дейт. Буга мисал, бир адам пешинге дарат алып, пешинди окуду. Анан асырга келгенде шектенип калды. Мен даратым сындыбы, сынбадыбы деп. Ал дарат алганын билет пешинге, анык билет. Бирок дараты сынганын билбейт. Даратым сындыбы, сынбадыбы деп ошол нерседе шектенип атат. Анда ал дараты бар бойдон кала берет. Анткени дарат алганы бул анык. Ал эми дараты сынгандыгы бул шек болуп атат. Якин, анык болгон нерсе шек менен кетпейт. Шариатта өкүм ушундай. Эми ушул эле нерсенин тескери маселеси, бул ал эскерген жок. Бир адам даратынын сынганын билет анык. Бирок ошондон кийин дарат алдыбы, албадыбы, ошондо шектенип атса, анда анын дараты сынган болуп эсептелет. Мисалы үчүн, бир адам намазды окуду, пешин намазын окуду дейли. Андан кийин даратканага кирди, даратын сындырды, муну билет. Эми асырга келгенде мен жана даратым сындыргандан кийин дарат алдымбы же албадымбы деп шектенип атса, анда анын дараты жок деп эсептелет. Анткени даратыны сындыргандыгы анык, ал эми дарат алгандыгы шек болуп атат. Анык нерсе, якин нерсе, толук ишенимде болгон нерсе шек менен кетпейт шариатта. Буга далил айтып жатат, ликаулихи саллаллаху алейхи ва саллям, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Фир-раджул юхайяла илейхи аннаху яджиду шай'ан фи-ас-салат." Бир киши намазда ушундай болгон киши жөнүндө пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат. Намазда жел чыгып кеткенге окшоп ушундай сезилет. Жел чыгып кеткендей. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ага эмне деди? "Ла янсарифу хатта ясма саутан ау яджида рихан." Ал намазыны бузбасын дейт. Эгерде бирөөңөр ушул намазыңарда жел чыгып кеткен сыяктуу болуп атса, ал шек, жел чыктыбы, чыкпадыбы билбей жатат. Ушундай шектенип атат. Ал намазынан чыкпасын дейт. Намазын бузбасын, качан гана чыгып билмейинче же болбосо үнүн укмайынча дейт. Бул деген ушул эрежеге далил болот. Жанакындай
толук ишеним, ачык айкын ишеним шек менен кетпейт экендигине далил болот. Бул хадис Бухари Муслимде Абдуллах ибн Зейд деген сахаба риваят кылат. Ушул жанакы эрежеге далил болот. Негизи яқин, ал-яқину ла язулу биш-шак деп коет, бул эреже шариаттагы. Ачык айкын ишеним, ачык айкын толук болгон, анык болгон ишеним шек менен кетпейт. Бул жерде ушул эрежеге бир нече мисалдарды эскерди. Биринчиси, бир суу турган болсо, ошону тазабы, таза эмеспи деп шектенип атсаң, ал суу негизи таза. Мисалы үчүн кечинде сууну бети ачык калып кеткен болсо, эртең туруп дарат алайын деп атасың. Бети ачык калып калды, балким буга нажас түшүп калгандыр деп шектенип атсаң, жок, ал нажас негизи суу таза, бул толук ишеним. Ага нажас түштү деген бул шек болуп атат. Же болбосо бирөөнүн үйүнө барсаң, жаш балдары бар, эме болуп атса, килем бар. Ошол жерде намаз окуйм десең, килемдин үстүндө. Килем негизи таза. Бул ачык айкын. Ал эми ошону балким жаш балдары сыйып койгондур, нажас болуп калгандыр деген бул шек, күмөн. Бул күмөн менен ачык айкын ишенип кетпейт. Негизи таза. Качан гана сага үйдүн ээси бул нажас же деп кабар бермейинче, айтмайынча ал таза бойдон кала берет. Ошондой эле кийимдер дагы. Бул баардыгы ушул эрежеге мисалдар. Ал-яқину ла язулу биш-шак деген эреже. Ачык айкын, анык ишеним күмөн менен кетпейт. Ишенимдин күмөн кетире албайт деген мисал. Ошондой эле буга мисалдардан эки абалды эскерүү өттү. Эгерде дарат алып туруп, андан кийин даратын сынганында шектенип атса, андан дараты бар деп кала берет. Анткени дарат алганы бул анык. Ал эми дараты сынгандагы күмөн. Тескеричеси дагы ошонун тескериси, даратыны сындырганын билет анык айкын. Бирок дарат алдымбы, андан кийин албадымбы деп шектенип атса, бул дагы дараты жок бойдон калат. Анткени дараты сынгандагы анык. Андан кийин идиштердин өкүмүнү баяндап баштады. Айтып жатат: "Ва жами'ул авани мубахатун." Идиштердин баары мубах, адал колдонсоң боло берет дейт. Ал идиш кандай нерседен жасалбасын, кандай буюмдан жасалбасын, нажас болбосо, ал идишти болду, колдонсоң боло берет, адал дейт. Бул жана эскерүү өткөн эрежеге кирет. Биз үчүн негизи барлык нерселер адал. Качан гана арам деп далил келмейинче ал адал болот дедик. Бул идиштерге жада калса кафырлардын идиштери да кирет. Алымдар айтышат, кафырлардын колдонгон идиштерин да колдонсо боло берет деп. Бирок алардын идиштерин колдонуу макрух. Таштаган жакшыраак, колдонбогон жакшы. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Сахih Бухари Муслимде келген хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан ошол ахли китаптын идиштеринин колдонуу жөнүндө сураганда, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эгерде андан башканы таппасаңар, жууп колдоно бергиле деген. Бул хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам шарт кылып атат. Эгерде андан башканы таппасаңар деп туруп, анда жууп колдоңгула дейт. Эгерде тапсаңар, аны таштагыла деди. Негизи бул арам экендигине, таштагыла дегени арам экендигине далил болуш керек эле. Бирок алымдар башка хадистер келген үчүн, башка хадистерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мисал үчүн Яхудия кошунасы чакырганда, тамакка, конокко чакырганда, андан тамак жеген, анын идиштеринен тамак жеген. Жана ошондой эле сахабалар дагы алардын идиштеринен тамактарды жешкен. Бул деген ошол макрух экендигине далил болот. Демек, идиштердин баары таза. Буга далил жанакы эреже шариаттагы. Айтып жатат: "Бир гана илля анияту захаб вал фидда ва ма фиhi шай'ун минхума илля ал-ясир мин ал-фидда лил-хажа." Бир гана алтындан же болбосо күмүштөн болгон идиштер гана колдонсо болбойт деди. Жана ошондой эле идиш болгон болсо, бир идиш сыныгы болгон болсо, ошону кичинекей сыныгы болсо, күмүш менен жамаган болсо, ошону жамаганга муктаж болуп, күмүш менен жамаган болсо, ошону дагы колдонсо болот деди. Буга далил пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып жатат: "Ла ташрабу фи анияти захаб вал фидда ва ла такулу фи сахафиха fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah muttafaqun alayh." Силер күмүштөн жана алтындан болгон идиште суу ичпегиле, жана ошондой эле ошол идиштерде тамак жебегиле дейт. Анткени ал кафырлар үчүн бул дүйнөдө дейт идиштер, күмүш алтындан. Валакум фил ахира, силер үчүн акыретте деди. Күмүш менен алтын идиштери силер үчүн акыретте деди.
Бул хадис Бухари Муслимде келген. Демек, идиштердин баары таза, бир гана күмүштөн жана алтындан болгон идиштер болсо, ал арам болот. Аны колдонгон болбойт. Ал күмүштөн, алтындан болгон идиштер тамактан жесе болбойт. Күмүш менен алтындан башка идиштер болсо, ал канчалык баалуу нерсе болсо деле боло берет. Анткени негизи адал. Бир гана далил келген нерсе гана ташталынат дедик. Бул жерде Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам алтын менен күмүштөн болгон идиште тыйып жатат. Жана ошондой эле күмүш менен жамак болгон болсо, кичинекей жеринде жамаган болсо бир идиште, анда колдонсо болот деди. Буга далил Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Анас радыйаллаху анху хадисте Бухариде келет. Пайгамбарыбыздын идиши сынып калды дейт, кичинекей болуп. Ошо жерине күмүш менен жамак койду дейт. Эми бул алым бирок шарт кылып атат. Ошол жамак кичинекей болуш керек, андан кийин күмүш менен болуш керек деп. Бул жөнүндө экинчи кээ-бир алымдардын ою бар. Ошол туурабай. Биринчиден, күмүш менен жамак болушу шарт эмес, алтын менен болсо деле боло берет. Жана ошондой эле кичинекей, ошол жамак кичинекей болушу да шарт эмес. Ал чоң жамак болсо деле, алтын менен болсун, күмүш менен болсун, жамаса боло берет деп айтышат алымдар. Не себептен дегенде, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул жерде ошол идиши сынганда атайын ошо кичинекей кылып сындырып, жана атайын күмүш менен жамаган жок. Ошол күмүш бар болгон үчүн күмүш менен жамады дейт, муктаждыкка жараша. Ошон үчүн Пайгамбарыбыз бул нерселерди максат кылган жок. Ошо сыныктын кичинекей болушуну максат кылган жок. Жана ошондой эле жамаганда атайын күмүштү максат кылган жок. Ал жерде Пайгамбарыбызда ошо күмүш бар эле, ошо менен жамады дейт. Эгерде алтын болсо, анда алтын менен деле жамаса боло бермек деп айтышат. Демек, максат кылынбаган нерсени чектеген болбойт деп айтышат алымдар. Шариятта ушундай эреже бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бирдекени максат кылган эмес болсо, көздөгөн эмес болсо, ошол нерсени, аны ошону чек кылган болбойт. Ошон үчүн алымдар айтышат, бул жамак чоң болсо деле, алтын менен болсо деле, күмүш менен болсо деле муктаждык болуп атса, ошол идишти жамаса, ошол жамалган идишти колдонсо боло берет. Бирок жамак болгондо ошол идиштин көпчүлүк жагы алтынга же күмүшкө айланып калбаш керек. Анткени эгерде көпчүлүк жагы алтын же күмүш болуп кала турган болсо, анда ал күмүштөн идиш же болбосо алтындан идиш деп аталынып калат. Көпчүлүк жагы алтын, күмүш болгондон кийин ошонун өкүмүн алып калат. Ушул жерге чейин сууга жана идиштерге байланыштуу кыскача баяндап өттү. Иншалла бүгүнкү сабак ушул жерге чейин жетиштүү. Саллаллаху алейхи ва саллям ала хайр халқи Мухаммад ва ала алейхи ва сахбихи ажмаин.